Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып коюп пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстандык клуб тарыхта биринчи жолу АФК кубогунда плей-оффко чыкты. Кыргызстандын Абдышата клубу тарыхта биринчи жолу Азия конфедерациясы кубогунда плей-оффко чыкты. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзунан кабарлашты. Билдирмеге караганда Кант шаарынын Абдышата командасы 30 ноябрда Түркмөнстанда талай эси алтын асыр менен ойногон. Биринчи таймда кыргызстандык клуб 0-2 эсебинде артта бараткан, бирок экинчи таймда Абдышата 18 мүнөттүн аралыгында 4 гол киргизүүгө жетишкен. Натыйжада 4-2 эсеби менен жеңип алган. Кыргызстандык клуб өз тайпасында лидер болуп, турнирдеги плей-оффко интерзоналык жарым финалга мөөнөтүнөн мурда чыкты. Белгилей кетсек, Абдышата командасы буга чейин да ийгиликке жеткен. Тагыраак ал Кыргызстандан АФК кубогунун тайпалык баскычына чыккан биринчи клуб болгон. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Бишкекте сойкукана уюштурууга жардамдашкан деп мурдагы аким ири ишкер кармалды. Бишкекте чет элдик жарандарга интимдик кызмат көрсөткөн сойкукана уюштурууга көмөктөшкөн үчүн мурдагы аким жана ири ишкер кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда кармалган БКА Дордойдогу Ак суу базарына ээлик кылат жана буга чейин аким болуп иштеген. БКА сойкукана уюштуруу жана жайгаштыруу үчүн имарат берип, ошондой эле аталган мекеме тарабынан көрсөтүлгөн интимдик кызматтарды бир нече жолу колдонгону аныкталды деп айтылат маалыматта. Топтолгон материалдардын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 159-беренеси сойкулукка тартуу боюнча иш козголгон. Ишкер учурда УКМКнын убактылуу кармоочу жайында экени кошумчаланды. Садыр Жапаров климат боюнча саммитке катышуу үчүн Экспо Сити Дубай борборуна барды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 1 декабрда Дубай шаарындагы климат боюнча дүйнөлүк саммиттин ачылыш аземине катышуу үчүн Экспо Сити Дубай көргөзмө борборуна барганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Иш-чара буунун колдоосу астында өткөрүлүп жатканы айтылды. Бул жылы ага 70 миңден ашык адам катышууда, анын ичинде 140 өлкөнүн лидери да бар. Саммиттин катышуучулары климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин, парник газдарын чыгарууну азайтуу аракеттерин жана башка актуалдуу маселелерди талкуулашат деп жазылат маалыматта. Иш-чарага келген делегация башчыларын Бириккен Араб Эмирлигинин президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян жана буунун башкы катчысы Антонио Гутерриш тосуп алганы айтылды. Салтанаттуу тосуп алуу жана биргелешип сүрөткө аяктагандан кийин делегация башчылары жыйындар залына өтүшкөн. Садыр Жапаров буунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө Алкактык конвенциясы тараптарынын 28-конференциясынын жогорку деңгээлдеги сегментине билдирүү жасай турганы кошумчаланды. Жогорку сот төрагасы мурдагы президент Атамбаев дагы суракка алынаарын айтты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ага карата козголгон кылмыш иштери боюнча дагы суракка алынат. Бул тууралуу 1 декабрда Азаттыкка курган маегинде Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков билдирди. Төрагандын айтымында Атамбаевдин чет өлкөгө чыгуусу мыйзамдуу болгон, анын сот иштери боюнча териштирүү аяктай элек. Ал ден соолугуна байланыштуу чыккан экен. Азыр анын башка да кылмыштуулугу эпизоддору боюнча иш жүрүп жатат, кайра улантылган. Ошол иш да созулуп жатат, себеби жабыркаган тарапта күбөлөр да толук суралып бүтүшү керек. Ошондон кийин Атамбаев суралат. Кыргызстанда 2011-2017 жылдар башкарган Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Батукаев иши боюнча Кой таштагы үйүндө кармалып, камакка алынган. Аны колго түшүрүү операциясында бир офицер каза болгон. Ушул жана коррупцияга байланыштуу башка да окуялар боюнча бир нече иш козголуп, 2019 жылдан бери камакта отурган Атамбаев быйыл 14 февралда абактан бошотулган жана 15 февралда дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткени айтылган. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы, сиздерден кайрымдуулук кылып, жардам сурап
жаткан себеби 4 этаптуу операциясы өттү. Мындан аркы дагы 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыр Элханчиктин акыбалы орто, дем алышы кыйын. Мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда картада Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. Бишкектин 1-май райондук соту анын чет өлкөгө чыгып дарылануусуна уруксат берген чечим чыгарган. Жээнбеков Абактын жетекчилигинен аны китепканачы кылып дайындоону суранды. Гемпирабад иши боюнча Бишкектеги номер 1-тергөө абагында жаткан оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков өзү кармалып турган Абак жетекчилигине 30-ноябрда түрмөнүн китепканачысы кылып иштетүүнү суранып арыз берди. Ал арызды Facebook'тагы баракчасына жарыялаган. Түрмөдө китепканачы жок, китепкананы пайдалануу механизми иштелген эмес, китептер эски, түрмөдө Куранды, ислам эрежелерин үйрөнүүчүлөр көп, бирок зарыл болгон исламдык теологиялык китептер жок деп жазылган арызда. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Гемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30га жакын саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 11-и тергөө абагында отурат, калгандары буга чейин түрдүү жагдайга үй камагына чыккан. Гемпирабад иши 8 айлык тергөөдөн кийин быйыл июнь айында сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптоодо. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү бенелеринин негизинде козголгон. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Кыргыз опера жана балет театрынын директору кармалды. Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын директору Алмаз Истамбаев кармалганын УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда ал театрдын балансында турган мүлктү ижарага берүүдө мамлекет үчүн пайдасыз келишимдерди түзгөн деп айыпталууда. Истамбаевке жазык процесстик кодекстин 94-беренесине кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланууга ылайык иш козголуп, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда бул фактыга тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо жана мамлекеттик бюджетке келтирген зыяндын ордун толтуруу боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүп жатканы кошумчаланды. Эркектер төшөктө слабый болуп жатса, простаты аз болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат зара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган, муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Буну аял кишилерде ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Сен колу бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда иннен келди сунуштайбыз. Иннен келди шыбаганда, эртең менен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат. Хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат. Бишкекте номер 33 мектепке бомба коюлду деп алдыган 9-класстын 3 окуучусу кармалды. Бишкекте номер 33 мектепке бомба коюлду деп жалган маалымат таратууга шектелген 3 окуучу кармалганын УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, буга чейин номер 33 мектепке бомба коюлганы тууралуу 2 рет маалымат түшүп, окуучулар эвакуацияланган. Ушул эле мектептин 9-класстын окуучулары 14 жаштагы, 15 жаштагы, 14 жаштагы окуучулар бейбаштык кылып аталган окуу жайдын электрондук дарегине жалган билдирүүлөр жөнөтүшкөндүгү аныкталды. Алар окуу процессин үзгүлтүккө учуратуу максатында фейк аккаунттарды колдонуп, мектептин электрондук дарегине бомба тууралуу жалган билдирүүлөрдү жөнөтүшкөн деп жазылат маалыматта. Окуучулар ата-энелеринин көзүнчө жасаган кылмыштарын моюнга алышканы айтылды. Учурда алардын башка ушул сыяктуу иштерге катыштыгы бар жогу такталууда. УКМК жардыруу коркунучу тууралуу билдирүү тараткан жоопкерчиликке тартылып, 5 жылга чейин эркинен ажырап калышы ыктымал экенин эскертти. Аламедин базарындагылар да митингге чыгып патентти калтырууну талап кылышты. Бүгүн Аламедин базарындагы соодагерлер митингге чыгышты. Маалым болгондой, базардын аймагына 200 ишкер чогулушкан. 1-январдан тарта жокко чыга турган патенттик системаны калтырууну талап кылышууда. Жерине милиция кызматкерлери барышкан. Акциянын катышуучуларынын бири буга чейин экономика министри менен жолугушуп көйгөйлөрүн жеткиргенин, бирок эч кандай өзгөрүү болбогонун айтышты. Эске салсак, базардагы соодагерлердин митинги 29-ноябрда башталган. Алгач Оштогу Кара суу базарында иштегендер райондук администрациянын алдына чогулуп, ККМ колдонууга каршы
экендигин айтышкан. Эртеси 30 ноябрда Дордой, Мадина, Орто Сай базарындагылар чогулуп патентти калтырууну талап кылышкан. Буга чейин экономика министрлиги Дордой жана Кара Суу базарлары Кыргызстандагы стратегиялык маанидеги объектилерге кирерин айтып, өзгөчө зонадагы салыктык режим ушул эки базарда гана иштерин белгилеген. Мындай зонада соода кылгандар кассалык көзөмөл машинелерди колдонуу милдетинен бошотулары, бирок жылдык соода жүгүртүүсү тууралуу декларация тапшырып, ошого жараша салык төлөй тургандыгы айтылган. Bir klasta 55 окуучу министр көйгөйдү чечүүнүн жолун айтты. Толуп калган класстар үчүн мектеп директорлорун жазалоодо маселе чечилбейт. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева парламентте билдирди. Жогорку Кеңештин депутаты Алишер Козуев bir класста канча бала окушу керектигин сурап, эгер bir класста 55 окуучу болсо, мугалим ар бирине канча мүнөт бөлүшү керектигин сураган. Кендирбаева шаардагы мектептерде bir класста 30дан, айыл жерлеринде 15ден ашпаш керектигин белгилеген. Биз бул үчүн мектеп жетекчилерин жазаламакпыз, бирок балдар барчу башка мектеп жок. Бул көйгөйдү мектептердин санын көбөйтүп гана чечсе болот деген ал. Кендирбаева мамлекет менчик мектептерди ачууга да шарт түзүп бериши зарылдыгын кошумчалады. Керек болсо жер берип шарт түзгөн оң. Эгер мамлекеттик менчик өнөктөштүк принциби өнүксө, бизге да жеңил болмок. Шаарда жана шаарга жакын аймактарда бул маселе курч бойдон турат деген ал. Амангелдиев өзгөчө салык режими башка базарларга берилбейт. Кыргызстанда соңку жумада Бишкек ош шаарларында жана аймактагы башка базарларда иштеген соодагерлер көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга каршы нааразычылык акцияларына чыгып жатышат. 1-декабрда Борбордогу, Аламүдүн жана Оштогу, Таластагы, Ысык көлдүн Каракол шаарындагы базарлардын сатуучулары митингге чыгышкан. Соодагерлердин койгон талаптары боюнча Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев менен Учкай Азаттык маектешкен маегин сиздерге сунуштайбыз. Данияр мырза, соңку күндөрү салыктык эрежелерге байланыштуу Бишкектеги, Оштогу жана аймактардагы базарлардын соодагерлердин нааразычылык акциясына чыгып жатышат. Соодагерлердин жапырт нааразычылыктары тууралуу кандай комментарий бере аласыз? 2 күндөн бери болуп жаткан бул окуялардан кабардарбыз. Кечээ Дордой, Кара Суу, Аламүдүн базарында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жол жоболору салык режим боюнча маалымат бердик. Салыкчылар буга чейин да Дордой базарында соодагерлерди каттоо алдында, кийин алардын көйлөктөрүн берип жатканда да маалымат берген. Азыр башка базарларда да бизге өзгөчө салык режимин киргизип бергиле деп жатышат. Биз андайга бара албайбыз. Анткени Дордой менен Кара Суу эки чоң логистикалык борбор. Товарлар эң биринчи ошол жакка келип, Кыргызстанга тарап кетет. Бул өзгөчө режим ошол үчүн аныкталган. Чекене соода үчүн да отчетторду жокко чыгарып, бир гана ККМ менен чыгарып бергиле деп жатабыз. Анткени менен көмүскө базарды ачыкка чыгарууну максат кылганбыз. Муну ишке ашырбасак өнүгүү жолунда түшө албайбыз. Өкмөт биздин чөнтөгүбүзгө чейин кирип салыктарды көбөйтүп жатат деп айткандар бар. Андай эмес. Ири соода кылгандардын көлөмүн көрүшүбүз керек. Баягыдай 5000 сомдук патент менен мурдагыдай миллиард сомдук соода жасай албай жатышат. Нааразычылык да ушундан чыгууда. Бул кандайдыр бир уюштурулган акция болуп жатат. Бир учурда базарлардын баарын көтөрүү өтө кыйын нерсе. Буга ким кызыктар болушу мүмкүн? Ким кызыктар экенин такташ керек. Бул менин жеке оюм. Дордой менен Кара Сууга берилген өзгөчө салык режиминде кандай артыкчылыктар бар? Аймактагы базарларда ошондой шарт түзүлүшүн талап кылып жатканынан улам сурадым. Өзгөчө салык режиминде декларация жок. Анткени алар патент менен иштейт. Бирок патенттин баасы кыйла өскөн. Алар соода жүгүртүү көлөмүн айтып, ошого жараша режим тандалат. Патенттин баалары сооданын көлөмүнө жараша аныкталган түрлөрү бар. Ошого жараша соодагер бир патентти тандайт. Биз мындай ыңгайлуу шартты түзүп, соодагерлер менен ишенимдүү мамилеге келели деген ниетибиз. Базардын ичинде саналуу гана соодагер бар. Алардын соода көлөмүн аныктоо кыйын эмес. Биз андайга барбай ортодо ишенимдүү өнөктөштүк мамиле жаралсын дедик. Салык кодекс боюнча 1 жыл боюнча алар менен кеңешип ушул режимге келгенбиз. 1 жыл иштеши бир сөз болгон. Анан келип жыл аягында нааразы болуп чыгышканы түшүнүксүз. Эгерде ушинтип отурсак өнүкпөйбүз, ККМ системасын киргизели дедик. Ага да каршы. Дүйнө жүзү боюнча деле кандайдыр бир нукка салынган бизнести уюштуруу белгилүү топтор үчүн гана эгер сооданын көлөмү 7 миллион сомго чейин болсо, салык төлөбөй эле койгула деп президент Жапаров да шарт түзүп берди. Силер чакан бизнес орто бизнеске өтүп, ошондо гана салык төлөгүлө деген колдоо болуп жатат. Орто бизнеске келгенде деле пайыздар төмөн 0,5-1% деп коюлуп жатат. Дүйнөнүн кайсы өлкөсүндө 0,5% салык бар экенин бирөө айта алабы? Президент чакан жана орто бизнести өнүктүрүп, ири бизнеске айландыруу үчүн шарт түзүүнү белгилеп, министрлик кабинети бул багытта иш алып барып жатат деген Данияр Амангелдиев.